Жакында эле Нью-Йорктун мэри Эрик Адамс кыргыз чапанчан эл алдына чыгып баарыбызды кубантты. Мына биздин улуттук кийим, биздин өндүрүш дүйнөнү багындыра алат деп сыймыктандык. Демейде мындай сыймыкты биздин балбандар эл аралык таймаштарда биринчи орундарды алып жатканда сезебиз. Көрсө, сапаттуу, дүйнөлүк конкуренцияга чыдаган продукция жараткан ишкерлер алтын медаль алгандай эле сыймык экен. Бирок ошол эле кезде биз өз маңдай тери менен бизнес курган ишкерлерибизге кандай мамиле кылабыз? Келгиле чогуу талдап көрөлү. Кустуризациянын дагы бир курмандыгы дуу жаратты. Өткөн аптада президент Садыр Жапаров Аю компаниясынын 2 заводу мамлекетке өтөрүн билдирди. Бул заводдор ишкер Шаршембек Абдыкеримовдун ири бизнес империясынын бири экенин баары эле билет. Холдинг көптөгөн компаниялар, анын ичинде алкоголдук суусундук, дары өндүрүү, курулуш жана башка тармактарды камтыйт. Аю компаниясы товарларын АКШ, Кытай, Түркия, Вьетнам, Казакстан жана башка өлкөлөргө экспорттоп, миңдеген жарандарга жумуш берет. Биз Аю компаниясын 2,5 жылдан бери эркелеттик. Мурдагы заман бүттү. Эми таза иште, салыкты жашырба, аксиди жасалма кылба. Бийликтин чөнтөгүнө анча-мынча берип коюп баягыдай эле иштей берем дегениңди унут. Бизге акча керек эмес, биз бюджетти толтурушубуз керек деп суранып келдик. Укпады. Анан эми спирт заводу менен арак заводу мыйзам чегинде конфискация болуп мамлекетке өтүп жатат. Мындан ары спиртти да, аракты да мамлекет чыгарат. Заводдор кылмыш ишинин негизинде өтүп жаткан жок, бирок мамлекеттик мекемелер Аюны текшергенде жасалма аксыз жана салык толук төлөбөгөндүгүнө байланыштуу мыйзам бузуулар аныкталганын билдиришкен. Расмий маалыматка караганда, Аюнун жетекчилери заводдорду өз ыктыяры менен мамлекетке өткөрүп жатышат. Мындай айтканда, стандарттуу кустуризация болгону көрүнүп турат. Азыр Абдыкеримов кайда жана эмне кылып жүрөт белгисиз. Акыркы окуялар боюнча коомчулукка билдирүү тарата элек. Айрымдар Дубайда дарыланып жүрөт деп айтса, башкалар бизнеси менен алек Казакстанда жатат дешет. Абдыкеримов бир эле ишкер эмес саясатчы экенин да эске алышыбыз керек. Кыргызстан партиясын негиздеп бийликчил позицияны карманып келген. Партия өкүлдөрү жергиликтүү кеңештерде, Атыгүл жогорку кеңеште дагы орундарды алышкан. Өз убагында өлкөдө болуп жаткан процесстерге таасир этчү көрүнүштүү күч болгон. Октябрь окуяларынан кийин партия чачырап, мүчөлөрү башка партияларга тараган. Арак бизнесин улутташтыруу мыйзам негизинде кандай учурда өтүшү керек эле жана кыргыз экономикасына кандай кесепети тиет? Элдар Абакиров түшүндүрүп берди. Мыйзам боюнча салык төлөбөсө, салыкты төлөткөнгө аракет кылат мамлекет. Же штрафтар, пенялар начисляться этет. Анан эгер ошол карызды бир жаба албаса, канча вакытта анда сот аркылуу банкротство жарыяланышы мүмкүн, же кайсы бир мүлктөр менен жабылышы мүмкүн да, ал баары сот аркылуу болуш керек да. Анан бул кыска мөөнөттүк эмес, бул узак мөөнөттүк процесс да. Эми өз ыктыяры менен берилсе, Кыргызстан инвестициялык климат үчүн ошол кагазды көрсөтүп койсо болмок да, мына өз ыктыяры менен ошо карыз жарыш үчүн берди десе, анда суроо деле болмок эмес анда элде. Бирок андай кагазды эч ким көргөн жок болгон үчүн азыр көп ишкерлерге, көп инвесторлорго ушундай бир чоң чочулануулар болуп атат да. Мүлк корголгон жердеге инвесторлор келбейт, ишкерлер иш кылгандан тартына баштайт. Бара-бара экономиканы солгундатып мындай акыры бюджетке да түшө турган акчалар да азаят да. Абдыкеримовго жана башка бизнесмендерге байланыштуу жазалар менчигин мамлекетке алып коюу башка менчик ээлерине, бизнеске коркунучтуу сигнал эмеспи? Албетте, бул азыр муну сигналды көрүп, азыр көптөгөн адамдар инвестиция кылгандан корко баштайт. Же инвестиция кылгандар инвестициясын сатып сыртка кача баштайт. Демек, ишкерлердин, ишканалардын саны азайган сайын, мунун баары акыры экономикага, бюджетке баарына таасир этет, жумушсуздукка, жакырлыкка. Президенттин Аю тууралуу маалыматы интернетте кызуу талкуу жаратты. Интернет колдонуучулар өз пикирин билдирип жатышат. Айрымдарына токтололу. Кунтор улутташтырылгандан кийин эмки кезек Аюда экенин Шаки билди беле. Достор, эми кезек кимде болушу мүмкүн? Дордой, Шоро, банктар, курулуш компаниялар, ген казган компаниялар, соода борборлору, уюлдук операторлор. Аю компаниясы салык төлөбөй жүргөн. Бул факт. Аны актабай эле койгула. Мамлекет аны улутташтырышы керек. Болбосо жаңы кыйраган ак кемеге айланат. Кустурбай куруп калсаңар гана эле. Аю Грант деген ири бизнес империябыз бар эле.
Кыргызстандагы элдер селдер ирбеңдеген экономиканы эң эле тең ошол аюу эле. Экономиканын бир бурчун ошол өндүрүш көтөрүп турчу. Текшеримиш куз турмуш болуп да кансалар ошол бизнесте аракчагын тартып алып коюшту. Туугандар, бул куз туруу эмес, бул карактоо. Бул тоноо, бул тартып алуу. Бизнес кылууга ишкердикке одоно мамиле кылган бийлик азыркы бийлик. Бул жакшылыкка алып келбейт. Мамлекет жеке секторго кол салбастан колдоо көрсөтүү аркылуу гана өнүктүрө алат. Ишкерлердин ишине колдоо болсо, бул экономикага көрсөтүлгөн колдоо болот. Мындан ары ишкер болом дегендер да ойлонот го, канчасы оюнан кайтты экен Шаки мырзадан кийин. Көпчүлүктүн үмүтү деле үзүлгөндүр. Дегеле кустуризацияга кыргызстандыктар көнүп бараткан сыйт. Мындай ири бизнесмендер мурун дагы ушундай окуяларга кабылышкан. Былтыр Үмүт Эко компаниясынын негиздөөчүсү Журат Абдуллаев кармалган. Ал бюджетке 800 миллион сом берип кутулган. Андан мурун Carven Group холдингинин ээси Генрих Балаян кармалган. Балаян бюджетке 148 миллион сом берген. Ошол эле убакта бийлик чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу пландарын кеңири жарыялап жатат. Мунун алкагында асманга окшогон чоң проектилерди көрсөтүүдө. Бирок негедир арты таза репутациясы булганбаган инвесторлорду азырынча көрө албай жатабыз. Мисалы, бажыдагы коррупция, мыйзамсыз акчаны адалдоо боюнча журналисттик иликтөөнүн каарманы, түбү кытайлык бизнесмен Раймбек Матраимовдун кудасы Хабибулла Абукадыр Кыргызстанда ишкердик жүргүзүүгө кызыктар. Ал Бишкекте 5 жылдыздуу мейманкана мечит салары кабарланды. Кыргызстанга кумар бизнесинин өкүлдөрү келүүдө. 2022 жылы журналисттер Рустам Гильфановдун келгени тууралуу маалымат беришкен. Анын онлайн казино Азина 777ге тиешеси бар экендиги айтылууда. Аны орус бийлиги жоопко тартууга аракет көрүүдө. Ал эми Украина полициясы издөөгө жарыялаган. Медиа хабтын журналисттери Гильфанов 2022 жылы кыргыз жарандыгын алганын таап чыгышты. Бул жарлыкка президент апрелде кол койгон. Асман проекти жөнүндө да ар кандай маалыматтар тарап жатат. Бир Сауд Арабиядан келген инвестор иштешүүгө даяр деп айтса, экинчиси француздар келди дешет. Бирок 2 жылдын ичинде ал шаар кайсы жерде салынары так айтыла элек. Ишкерлерди жазалоонун арты эмнеге алып келүүдө? Бул аракеттин артында чын эле коррупция азайып бара жатабы? Көрсө андай деле эмес экен. Жыл сайын Transparency International аттуу эл аралык уюм коррупциянын кабыл алуу индексин жарыялайт. 2022 жылдын натыйжасында Кыргызстан 180 өлкөнүн арасында 140 орунда. Графикте көрүнгөндөй 2014 жылдан баштап бул рейтингде Кыргызстандын позициясы бекемделип келе жаткан. 2020 жылы өлкөбүз 124 орунда болчу. Бул акыркы 2 жыл ичинде коррупция күчөп кеткенинен кабар берет. Мамлекеттен тышкары конуш өлкөлөр дагы кыргыз бизнесине басым кысым кылып жатышат. Буга далил Казакстан менен чек арадагы унаалардын километрлерге созулган маал-маал болуп турчу тыгындары. Орусиядагы текшерүүчү мамлекеттик мекемелер Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларга шек келтирип жатышат. Жакында эле Россельхознадзор Тойбос колбасасында чочконун ДНКсын тапканын билдирген. Кыргызстандыктар бул билдирүүгө ишенген жок. Орусиялык мекеменин бул аракетин провокация жана калыстык атаандаштык деп баалашты. Тойбостун жетекчилиги пресс-конференцияда продукциянын керектүү сертификаттары бар экенин жарыялап, лабораторияда тыгыр текшерүүлөр болуп жатканын баса белгилешти. Биз эч качан чочко этин кошкон эмеспиз, жана мындан ары да кошпойбуз. Бул биздин принципиалдуу биздин жоопкерчилигибиз. Жана биз мындай негизи эле халал шарттарына туура келбеген чочкодон башка дагы эч бир ингредиент кошпойбуз деп толук ишендирип кетем. Бул албетте лабораториялык тастыктоолор жыйынтыктар чыкканда тастыктайт деп толук ишенем. Ага чейин биздин компаниядан эч күбөн санабаңыздар деп чакырып кетем. Россельхознадзор кыргыз товарларынын сапатына биринчи жолу асылып жаткан жок. Бул мекеме Кыргызстан экспорттоп жаткан балыкта уулуу заттар табылды деп сертификат берүүдөн баш тартты. Аны улай эле кыргыз сүт өндүрүүчү заводдорду текшерүү керектигин айтып чыкты. Азыркы шартта бизнести колдоо жана инвестиция тартып келүү абдан маанилүү. Бизнес бул жумуш орундары, салыктар, жаңы технология жана мүмкүнчүлүктөр. Мен жакында эле Өзбекстанга барып келдим. Өзбек бийлиги ишкердикти өнүктүрүү үчүн көптөгөн аракеттерди кылып жаткан кез. Эң башкы максат чет өлкөлүк бизнести кызыктырып, миллиарддаган инвестицияларды тартуу. Бул максатына жетиш үчүн биз айтып келген эл аралык рейтингтерде өз позицияларын бекемдеп, ишкерлерге коопсуз шарттарды түзүп жатышат. Өзүнүн жаңы имиджин кылдат түзүүдө.
Мындай өзгөрүүлөр бийликке Шавкат Мирзиеев келгенден бери жүргүзүлүп жатат. Өзбекстанга келсең, компания ачуу оңой. Чиновниктер келип текшерип тажатпайт, мүлкүңдү эч ким тартып албайт. Салык саясаты ыңгайлуу деген маалыматтар тынбай тарап жатат. Ошон үчүн Украинада согуш башталганы менен орусиялык жана белорусиялык компаниялар жүздөгөн кызматкерлерин Өзбекстанга алып чыгып кетти. Эми тажрыйбалуу айтичилер бул өлкөдө иштеп, салык төлөп жатышат. Ишкерлик экономиканын гана эмес, бакубатчылыктын, улуттук коопсуздуктун өзөгү. Ишкерлер көп болсо, иш орундары дагы артат. Өзүбүздө иш турса, бала чаканы таштап, орусиялап же башка чет өлкөгө чыгып зарылбы? Ишкерлик эгемендиктин булагы. Анткени эл канчалык бакубат, оокаттуу болсо, эгемендикти коргоп калууга ошончолук жөндөмдүү. А сиз кандай ойлойсуз? Баса, бул болсо биздин өндүрүш. Ушундай футболкадан биз көптү жасаганбыз. Азыр экранда чыккан номерге чалып, силер ушундай футболкаларды сатып ала аласыңар. Эгерде ушундайды сатып алсаңар, силер көз карандысыз журналистиканы колдогон болосуңар.